Ала Тоо аймагындагы урунттуу окуялар менен көрүнүштөр адаттагыдай эле өлкө деми маалымат программасында алдыдагы жарым саатта алар менен сиздерди биздин кабарчылары жана мен Нургүл Курбаналиева тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Кыргыз эли чыгармачыл интеллигенциянын сап башында турган улуу инсан Кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиевди акыркы сапарга узатты. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан жана жеке өзүмдүн атымдан көңүл айтабыз. 30 жылдан бери таза сууга зар болуп келген 10 арчалыктардын көйгөйү чечилди. Буюрса, суу маселеси чечилип атат. Сак бололу. Коронавирус илдети өлкө боюнча бир суткада 199 адамдан аныкталды. 20-кылымдын апааты. Мындан туура 30 жыл мурун Чернобыль атом электростанциясында авария болгон. 87-жылы өмөрдө кеттик да, 20-сентябрда. Кыргыз эл жазуучусу, драматург Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты Бексултан Жакиев 85 жашында узак убакытка созулган оорудан улам 25 апрель күнү каза болду. Драматург менен коштошуу зыйнаты бүгүн Абдалас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өтүп, сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Иш-чарага Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов, премьер-министр Улукбек Марипов, маркумдун жакындары жана коомчулуктун көрүнүктүү өкүлдөрү катышты. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан жана жеке өзүмдүн атымдан көңүл айтабыз. Кайрат кылыңыздар. Бир эле ушул жерде отурган биздин мына эң көрүнүктүү аксакалдар Бексултан агайыбыздын жакындары эле эмес, бүгүнкү күндө Кыргыз эли кайгырып турган кези. Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, залкар калемгер, залкар драматург Бексултан Жакиев агайыбыз күтүүсүздөн элибизди кайгыга салып, 85 жаш курагында акка моюн сунду. Бексултан Жакиев 1936 жылы 16 январда Ысык көл облусуна караштуу Тоң районунун Бөкөнбаев айылында туулган. Ал коомчулукка Атан тагдыр аттуу драмасы менен таанылган. Адамдык мыкты сапаттарынын бири ал такай түз сүйлөп, эч кимге кызматына карабай, адамдарга карабай, түз айткан, кошомат кылбаган, дайыма ак сүйлөгөн мындай үлгүлүү адам эле. Ошондон бирге жүрөгү абдан кенен, айкөл, адамдарга жакшылык каалаган чыгармачы адам болчу. Бексултан Жакиев Кыргыз Республикасынын баатыры, эл жазуучусу, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, 3-даражадагы Манас ордени жана даңк медалы менен сыйланган. Маркумдун сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Нарын менен Өзбекстандын Фергана облустарынын соода-экономикалык байланыштары жанданууда. Ал эми өкүлдөрү кечээ жолугушкан Нарын жана Кумин райондорунун өз ара алакаларында айыл чарба сырьеолорун кайра иштетүү жана аларды экспорттоо башкы орунда турмакчы. Коңшу өлкөдөн келишкен өнөктөштөрүбүздү эң ириде бизде өндүрүлгөн картошка, сүт, эт азыктары жана жүн кызыктырды. Алардын пикирлеринде ушул сырьеолорду жеринде биргелешип иштетүү менен арбын кирешеге ээ болууга жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Теманын уландаса кийинки материалда. Нарын район тургуну Бердибек Жээналиев 10 жылдан бери сүттү кайра иштетүү менен алектенет. Бирок азырынча ал ички рыноктун муктаждыгын гана канааттандырат. Эгер сыртка чыгуу мүмкүнчүлүгү жаралса, өздөрү өндүргөн продукция башкалардын да көңүлүн бурмак. Андыктан ал өзбекстандыктар менен эң ириде экономикалык карым-катнаштарды бекемдөөгө куштар. Айтымында мындай жагдайга цехинин өндүрүш көлөмү көбөйгөндөн тышкары, өндүрүлгөндөрдү башкаларга экспорттоого жол ачылмакчы. Мен 10 жылдан бери сүт менен иштейм, сүт иштетебиз. Ошону арбыта албай атабыз. Анткени биздин Нарын шаарында элдин ачтыгы, ошо биздин экономиканын жолубуз, ошо иштеткен продукциясын сатып өткөрүүбүздө чоң маселеге айланат да. Өндүргөн нерсе, мисалы үчүн азыр мына койдун терисин эч ким албайт, өрттөп атабыз. Койдун жүнү кылчык болуп калды, мына эч ким албайт, өрттөп атабыз. Анан азыр өзбек туугандар келип туруп, булар бизде 30 миллионга жакын элибиз бар. Биз бүт баардыгын сатып алабыз.
Ал эми жүн менен терини айтсак муну иштетебиз деп атат да. Ал эми делегациялардын сүйлөшүүлөрүндө өзбек тарап Теңир Тоо жергеси баарынан мурда кылкандуу дан эгиндеринин ыңгайлуу экендигине токтолушту. Ошондой эле багбанчылыкты жайылтуу зарылчылыгы бар. Эгер ушул көздөгөндөр жүзөгө ашса, өндүрүлгөндөрдү Өзбекстан сатып алууга даяр. Hozir aytib bir 5 ta soha masala bo'yicha Азыр биз бул жакта 5 маселе боюнча келишип алдык. Көчөттөрдү алып келиш боюнча, мал чарба маселелери, эт, жүн, тери маселелери боюнча жыйналыш болуп өттү. Биз ар бир айыл башчылары менен келишим түзүп алдык. Буюрса жакшы иштерибизди ушул жылдын башынан ишке ашырабыз. Кумин районунан келген ишкерлер алманын тез быша турган түрүн, түшүмдүү малинанын көчөттөрүн алып келүүнү, картошканын түшүмдүүлүгүн арттыруу үчүн кандай ыкмаларды колдонуу зарыл экенин, сүт азыктарын иштетүү жолдорун үйрөтүүнү жоопкерчилик алышып, кайра өндүрүлгөн продукцияны өздөрү алаарын убадалашты. Ошондой эле картошканы сактоочу логистикалык борбор жана жүндү кайра иштетүүчү цех курула тургандыгын билдиришти. Негизги басым картошкага басым жасалып атат. Картошканы бизге объем карабай алып турабыз деп атат. Картошканы ар бир ишкерлер менен макулдашылды. Мына азыр келишим түзөбүз азыр. Анан эми ар бир ишкерлер коркуп атышкан. Картошка көзүндө кандай баалуу болуп атат. Буякта ар бир ишкерлер 2000 тоннадан ашык ала алышат. Бир ишкер. Ылдыйкы зоналар, бышыкчылык жактар көчөттөр деп атат. Алманын көчөтү. Ошондой эле алча деп атат, малина деп атат. Ушундай пайдалуу көчөттөр боюнча да алып келип өстүргөндөн бери, технологиясынан бери түшүндүрүп берели деп атат. Ошентип акыркы алыскы нарын өрөөнүнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө өбөлгө жагымдуулуктар түзүлдү. Диана Советбекова, Бакыт Самсахунов, Өлкө Деми, Нарын шаары. Нарын районуна караштуу Онарча айыл аймагынын тургундары 30 жылдан бери таза суунун жоктугунан агын суудан ичип келишкен. Бактыга жараша алардын бул көйгөйү чечилүү алдында кайрымдуу бейөкмөт уюмдар тарабынан бул айыл аймакка жакынкы күндөрү ичүүчү таза суу киргизилмекчи. Долбоордун азыркы тапта дээрлик 60% иши аяктап калган. Кененирээк кийинки сюжетте. Бактыгүл Кадырованын минтип чакалап суу ташыганына чейрек кылымдан ашты. Айыл тургуну батка каралаш сууну тундуруп ичүүгө туура келет дейт. Аргасыз арыктан суу ичкен онарчалыктарда ичеги карын, сарык оорулары көп кездешет. Суу көйгөй абдан бизге эмеде курч маселе болуп турат. Анан биз боорикил арыктан ичүүбүз да. Азыр бул арыктарды тазалап сугат ишине даярдап атканына байланыштуу. Биз тирекил канча бир жерден булактан суу ташып ичип атабыз. Онарча айылынын курамына кирген бул аймакта жалпысынан 100гө жакын түтүн калк жашайт. Арыктан суу ичкен жашоочулар жардам сурап барбаган жери, какпаган эшиги калган эмес. Алардын мүдөөсүн арабиялык фонддордун бири көңүлгө алып, көйгөйүн чечип берүү үчүн каражат бөлгөн. Буюрса суу маселеси чечилип атат. Анан биз дагы эл катары таза суу ичип жашагыбыз келет. Курулуш март айында башталып, май айында бүткөрү белгиленген. Азыркы учурда иштин 60% бүткөрүлгөн. Жакынкы күндөрү суу түтүктөрү орнотулмакчы. Бул пландын башкы долбоору Ассафа фондунун жардамы менен, бул Ассафа фондунун жардамы менен салынып аткан таза суу планы биздин өзүбүздүн Эчкибаш айылынан чыккан жакшы байкелердин жардамы болуп атат. Бул жерде мамлекеттик же болбосо башка бир тендердик эч кандай жардам жок. Бул азыр 4 километрге расчет алынган 1 миллион 800 миң жалпы баасы. Онарча айылын таза суу менен жабдуу долбоорунда узундугу 4 чакырым болгон суу түтүгүн орнотуу, 100 метр тереңдиктен суу чыгаруу, суу топтоло турган резервуар куруу каралган. Айыл өкмөтүнүн маалыматында арабиялык фонд суу чыгаруу менен бирге фельдшердик акушерлик пункт жана мечит куруп берүү убадаланган. Мындай көрсөтүлгөн көмөк менен айылдын социалдык көйгөйлөрү бир топ жөнгө салынып, элеттиктердин жашоо шартын жеңилдеткенге мүмкүнчүлүктөр түзүлмөкчү. Салтанат Усейинова, Нурсултан Болотбек уулу, Жеңиш Абдулдаев, Нарын району. Нарын районунан дагы бир жагымдуу жаңылык. Жергиликтүү тургундардын демилгеси жана демөөрчүлөрдүн каржылоосу менен Нарын районундагы Нарын 3 нура жолу оңдоп түзөлө баштады. Узундугу 30 чакырымды түзгөн бул унаа жолдун 12 чакырымына атайын аралашмасы бар кум шагыл төгүлүп тапталууда. Элет элинин кубанткан иши менен кабарчыбыз Эсенбек Сталбек уулу жеринен таанышып кайткан. Кайсы? Ар жагын ар жактагын алса. Акыркы 4 жылдан бери жол тармагында эмгектенген Кубанычбек Токтобаев Нарын 3 нура автожолунун 14-чакырымынан 22-чакырымына чейинки аралыкты карайт. Жолчунун айтымында бул жолдун пайдалануу нөөмөтү эбак эле бүтүп, кейиштүү жагдайга кептелген. Мына ушу көйгөйдү чечүү үчүн жергиликтүүлөрдүн кайрылбаган жери калган эмес.
Бактыга жараша эл үчүн күйгөн жердешибиз Улам Бакасов жардамга кол сунуп, жол оңдоого кеткен чыгымды өз каражатынан бөлүп берүүгө макул болгон. Жоқ, бұл илгери сойыс убагында бир жасаган. Андан бери ушул ылдыйлап отуруп, күрөгөн сайын ылдыйлап отуруп эле жок калды почти. Анан быйыл мындай жолду биринчи жолу көрсөм, жакшы жасап атабыз, Кудай буйруса. Жалпы узундугу 30 чакырымды түзгөн бул унаа жолдун учурда 14-чакырымында оңдоп түзөө иштери башталып, иш кызуу жүрүп жаткан маалы. Алдыдагы күндөрдө жолдун 12 чакырымына мына ушундай чопарлаш кум шагыл төгүлүп тапталмакчы. Ага жалпысынан дөмөрчүлөрдүн колдоо көрсөткөн 563 000 сом акчасы сарпталып, номер 8 жол тейлөө ишканасынын техникалары колдонулууда. Адистердин айтымында бул ыкма менен жасалган жол 2,5-3 жылга чейин туруштук бермекчи. Шагылга топурак, топо аралаштырып жол ыкма менен ушундай азыр жолду жазып атабыз. Жолдун бетин кырып, суусун себип, тебелөө жумуштары жүрүп жатат азыркы мезгилде. Жолдун калыңдыгы жукарып ташыгана калгандыктан учурда аны 12 сантиметрге чейин көтөрүү мерчемделүүдө. Мындан ар бир чакырым жолго 2000 тоннага чейин топарлаш кум шагыл төгүлүүдө. Жолдун оңолушун күтүп келген эл демөөрчүлүк кылган атоолго жана колдоо көрсөткөн тараптарга өз ыраазычылыктарын билдирүүдө. Каралбай калгандыгы, бир четим техникада көбөйүп кеткен. Ошонун себебинен бул жолу айласыз болуп калган да. Анча чоочу машина кирчү эмес бияка кандай жалдасаң дагы. Жолдун абалы аябай оор болчу, анан бүгүнкү күндө монтип жакшы самал көтөрүлүп, жол оңолуп атат. Кудай буйрса карапайым элге чоң сүйүнүч болуп атат. Асфальтланганга бара-бара болуп атат да биз үчүн. Жергиликтүү тургундар үчүн күтүүсүздөн жасалып жаткан бул жол 2 баскыч менен оңдолмокчу. Тактап айтканда 14-чакырымынан 2-чакырымына чейинки 12 чакырым жол 563 000 сом каражатка оңдолсо, калган 18-чакырымынан 26-чакырымга чейинки аралыкка да ушул эле демөөрчү каржылык жактан колдоо көрсөтмөкчү. Эсенбек Сталбек уулу, Нурбек Рахманов, Нарын району. Өлкөдө сутка ичинде коронавирус 199 адамдан табылды. Катталган илдеттин басымдуусу Бишкекте 138, Чүйдө 29 учур аныкталса, ал эми Ош шаарында 9, Ошто 2, Таласта 6, Ысык-Көлдө 11, Нарында 1 жана Жалал Абад облусунда 3 адамдан табылган. Ал эми бир сутка ичинде 146 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак Бишкекте 106, Ош шаарында 3, Чүйдө 27, Нарында 1, Ысык-Көлдө 9 адам сакайды. Илдеттин кесепетинен Бишкек шаарында 1, Нарын облусунда 1 бейтап каза болду. Ушул эле суткада 5 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алган болсо, үй карантининен 5 медицина кызматкери чыгарылган. Өлкөгө вакциналарды ташууга ыңгайлаштырылган муздаткычы бар 8 атайын автоунаа келди. Атайын унаалар Глобалдык эмдөө жана иммунизация альянсы менен Бириккен Улуттар уюмунун балдарды коргоо программасынын алкагында алынууда. Иммунопрофилактикалык борбордун жетекчиси Гүлбара Ишенапысованын айтымында аймактарга коронавирустун вакцинасын алып баруу атайын муздаткычтар келгенден кийин башталарын кабарлаган. Ал эми өлкөдө коронавируска каршы эмдөө март айында Кытайдын Синофарм вакцинасы менен башталган. 22 апрелде өлкөгө Орусиянын Спутник В вакцинасынын 20 000 дозасы келип, Бишкек, Чүй облустарындагы 65 жаштан улуу өнөкөт оорусу барлар эмделүүдө. Эске салсак, 25 апрелге карата 16 000 чукул кыргызстандык COVID-19 каршы эмдөөдөн өттү. Чернобыль атомдук электростанциясынын кыйраганына быйыл 35 жыл болду. Кезегинде кырсык болгон аймакты калыпка келтирүү иштерине Нарын облусунан 129 жаран катышкан. Тилекке каршы радиациянын кесепетинен ар кандай илдетке чалдыгып, каза тапкандар дагы жок эмес. Учурда катышуучулардын саны азайып, 66 гана ардагер бар. Аларга урмат сый көрсөтүүгө карата жерлерде иш-чаралар өткөрүлүүдө. Мындан туура 35 жыл мурун 1986 жылдын 26 апрелинин таңы бүтүндөй Совет элин дүрбөлөңгө салды. Украинанын Припять шаарындагы атомдук электростанция жарылып, миңдеген өлүмдөрдү өзгөрткөн тагдырларды жаратты. Аймакты калыпка келтирүүгө карата бүтүндөй союздук мамлекеттерден жарандар ишке тартылган. Алардын катарында Нарын шаарынын тургуну Кубанычбек Токталиев да бар. Аскер комиссариатынын чакыруусу менен жолго аттанган каарман аймакта 5 ай курулуш иштеринде кызмат кылып келген. Убагында байкалбаган менен андан тапкан залалдын кесепетинен ден соолугунан жабыркап келет. 87 жылы өмөрдө кеттик да, 20 сентябрда.
Ошондон жүрүп отуруп элек жанагы зеленый мыска барып түштүк. Ал жерде 2 ай иштедик зеленый мыстын өзүндө. Андан кийин блока бактуу метод менен кеттик. Калган бүт эле бактуу метод менен иштедик. Чернобыль деген шаардын өзүндө бир бакта иштедик. Боорум ооруйт. Бөйрөктөрдө бар. Ошентип өлкө боюнча жалпы 4000ге жакын адам абалды жөнгө салууга катышкан болсо, алардын ичинен 129 Нарын облусунун тургундары болгон. Алды 6 ай, арты 3 ай аймакта кызмат кылып келишкен. Тилекке каршы радиациянын нур залалынын кесепетинен ар кандай дарттарга кабылып, бул жылдар аралыгында 63 адам дүйнө салган. Ал эми калгандары саламаттыгынан жабыркап келишет. Кезегинде социалдык шарттарын жакшыртып, ден соолуктарын калыпка келтирүүгө карата санаторийлерге жолдомо берилсе, акыркы жылдары жеңилдиктердин ордуна жөлөк пул гана төлөнүп калган. Ар бир жаранга айына жөлөк пул менен пенсия кошулуп, 13 000 сомдун айланасында каражат төлөнөт. Мындай мамиле Чернобыль окуясына катышкандардын нааразычылыгын жаратып келет. 2009-жылы баарын бириктирип туруп эле 7000 кылып койгонда ага чейин 6 газ берчү. Немеге ай сайын дары дармек үчүн деп 750 сом которулчу. Жеңилдиктер бар болчу. Коммуналдыгынан өзүнчө акча каралчу. Анан курорт санаториялык леченияга жыл сайын путевка берилчү да. Ошонун баарын бириктирип эле путевка баарын жоюп туруп эле жана 7000 сомго неметип койгон. 7000 сом азыркы жашоо шартка байланыштуу жетишсиз. Чернобыль кырсыгын жоюуга катышкандардын эмгегин эскерип колдоо көрсөтүү максатында Нарын шаардык мэриясы тарабынан жыйын өткөрүлүп, өз кезегинде көрсөткөн эрдиктери үчүн ыраазычылыктар айтылып, өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн резервдик фондунун эсебинен 20 000 сом берилди. Оор убакытта кыргыз элинин дайыма жардамга даяр турарын, достук мамилени бекемдээрин, милдеттерини кыргыз элинин атынан барып, ушу катышкан адамдардын баарына терең таазим этем. Ал эми Нарын шаардык мэриясы тарабынан 58 000 сом акча каражаты каралып, 24 ардагерге сыйакы катары 2 000 сомдон берилип, тамак ашы уюштурулду. Иш-чара өнөр адамдарынын концерттик номерлери менен коштолду. Чапара Садык Казиева, Бакыт Самсахунов, Нарын шаары. Спорт кабарларынан дагы бир жердешибиз Роман Петров Ташкент шаарында аяктаган фехтования боюнча квалификациялык турнирде бардык атандаштарын жеңилип берүүгө аргасыз кылды. Натыйжада биринчи орунду камсыздаган кыргызстандык атлетчи Токиодо өтүүчү 32-чи жайкы олимпиадалык оюндарга катышууга укугуна ээ болду. Бул биздин спортчулардын 13-чү лицензиясы. Өткөн ишемби күнү Нарын шаарында өспүрүмдөр жана кыздар арасында волейбол боюнча облустук турнир аяктады. Жалпысынан 11 команда күч сынашкан бул кызыктуу мелдештин жеңүүчүсү республикалык деңгээлдеги таймаштарга катышууга укук алмак. Ушундан ар бир мелдеш беттешүү курч мүнөзү менен өзгөчөлөнүп, жеңиштин жаралышы анча оңойго турбады. Оюндардын жүрүшүнө кабарчыбыз Диана Советбекова көз салган. Атбашы районунун кыздар командасынын чабуулчусу Адина Өмүрбекова волейбол менен 6 жылдан бери машыгат. Ошондой эле ата-энеси жана бир туугандары да спорттун ушул түрүнө жакын. Өз үй-бүлөстө баарыбыз тең волейбол ойногон адамдардан болобуз. Мен чогуу бул жакта эгизим да келди. Ошо эгизим экөөбүз 6 жылдан бери волейбол менен кызыгабыз. Эми быйыл өтүп кетебиз, буюрса бүткөндөн кийин дагы волейбол таштабастан дагы улантып кетейин деп ойлойм. Ушул каарманыбыз сыяктуу оюнчулардын лигасы Нарын облусунда да уюшулду. Негизги максат катары теңир толук мыкты чеберлерден турган Нарын облусунун курамасын аныктоо. Андыктан аталган турнирге бардык райондордон жана Нарын шаарынан командалар чакырылышкан. Алардын өз ара беттешүүлөрү волейболдун алыскы айылдарда да кеңири жайылтылгандыгын көрсөттү. Эгер буга чейин лидерликти калаанын волейболчулары бербей келишсе, бул жолу Атбашы районунун кыздары да, балдары да бардык атандаштарын ишенимдүү түрдө утуп алышты. Областтык деңгээлде окуучулар арасында болуп жатат. Райондордон 2 команда келди. Анын ичинен бир командасы кыз балдар, бир командасы эркек балдар болуп командалар келишти. Ошондой эле Жумгал жана Кочкор райондорунун волейболчуларын чеберчиликтерин белгилей кетүү абзел. Ошого жараша алар да байгелерден кур калышпай 2 жана 3 орундарга көтөрүлүштү. Тилекке каршы ушу кезге дейре күчтүүлөрдөн эсептелген Нарын шаарынын командасы начар оюндары менен күйөрмандардын сындарына кабылышты. Биздин максат ушул Нарын жергесинен
республикалык мелдештерге көп катышса, эмне жаш өспүрүмдөр катышса, анан бир спорттук инвентарларды алып келип берсек, баары эле каражатка такалып атат да, ошол машыгалы десек тобу жок, сеткасы жок, залдардын условиялары жок. Биз ошол кичине мындай бир волонтерский 5-6 адам башыбызды бириктирдик. Ал дагы кеңейет деп ойлойбуз. Облуста спорттун бул туру чоңдор арасында да сүймөнчүлүккө ээ экендигин белгилейли. Айрыкча алардын катышуусундагы турнирлердин көбүнесе айылдарда уюштурула башташы элетте сергек жашоо образын жайылтууга өбөлгө. Ал эми жанатан сөз болгон турнирде башкы байгеге арзышкан ат башылык кыздар жана өспүрүмдөр 3 май күнү баш калабызда өтө турган республикалык биринчиликте Нарын облусунун намысын коргошмокчу. Диана Светбекова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми, Нарын шаары. Алыскы Тогуз-Тороо районунда акыркы 2 жылдан бери улуттук көкбөрү оюнуна кызыгуулар зор. Аны жайылтуу максатында жергиликтүү маанидеги турнирлерди уюштуруп туруу жакшы салтка айланган. Натыйжада Өрөөндүн курама командасы түзүлүп, алардын республикалык деңгээлдеги тушоосу жакынкы эле Чолпон Ата шаарында өткөн күч сынашууларда кесилди. Мында ийгилик жаратышпаганы менен аздыр көптүр тажрыйба топтой алышкан Тогуз-Тороолук улакчылар ушу тапта эмне менен алек. Кесиптешим Бөлөкбай Шеримбеков жеринде кабар алган. Акыркы жылдары кеңири популярдуулукка ээ болуп жаткан улуттук көкбөрү оюнунда жеңиш баардан мурда мыкты оюнчуга жана албетте ал минген атка жарашалмакчу. Тилекке каршы жанатан сөз болуп жаткан Тогуз-Тороонун курама командасы дал ушул маселени аксап, ири республикалык турнирлерде азырынча көзгө көрүнөрлүк ийгиликтерди жарата элек. Ушундан улам команданын машыктыруучусу Эмил Турдалиев учурда мыкты жана күчтүү күлтөрдү издөөмүнөн алек. Улуу жеңиштин 76 жылдыгына карата Талас шаарында 9 майга белгиленген республикалык мелдешке чейин кур дегенде 3/4 сатып алуу зарылчылыгы бар. Бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш чегип, баалары асман чапчан тулпарлардын колго тийиши кыйла эле кыйын. Дагы жакшы демөөрчүлөр табылып, маселе четинен чечилүүдө. Азыр кармап турган атуусту деле Чамашев Эдис деген байкебиз алып берди жакында эле. Ат келгенине Тогуз-Тороо келгенине 1 ай болду элек, чүйдөн алып келдик. Дайыр атуусты Тогуз-Тороолук агаларыбыз баягы көптү көрсө көл болот дегендей ар ким мүмкүнчүлүгүнө жараша акчаларын беришип, экинчи атуусту алып келдик. Баягы Тогуз-Тороолук байкелерибиз кыскасы көкбөрү Казырман командасына 2 ат спонсорлук кылып алып беришти. Мына ушундай колдоолор менен жардамдардын аркасында буга чейин улакка түшүп келген жергиликтүү жаппы заттар чүй жана ысык көлдөн алынган төштөр жайык бийиктерине алмаштырылды. Бирок ушуну менен эле ушул тапта машыгуулардын күчөтүшкөн Тогуз-Тороолук көкбөрчүлөрдүн телегелери тегиз болуп кетпеди. Бүгүнкү жаздын үзүмчүлүгүндө мингендердин жем чөптөн үзбөдө чоң түйшүк. Муну район бийлиги өз жоопкерчилигине алуу менен команданы эч нерседен кем кылбоонун камында. Районда болгон спорттун баарына жардам берип атам. Мына көкбөрү командасы ушу уят кылбай жакшы деңгээлдерге чыгып келатат. Бүгүн эртең эле чыгып калат дегенден алысмын. Ишкерлер аркылуу жардамыбызды берип, райондук бийликтен да жардам берип атабыз да, өзүбүздүн да коомдук фонддордон жардам берип, жем чөптөрүн чечип, мына сарайларын чечип берип, машыгууларын өткөргөнгө. Жогорудагы аракеттердин баарысы алдыдагы 9 майда Таласта улуу жеңиштин 76 жылдыгын урматына өтүүчү республикалык таймашта байгелердин бирине илинүүгө жасалууда. Бирок анын жаралышы анча оңой олтуң эместигин жергиликтүү улакчылар буга чейинки күч сынашуулардагы ачуу сабактарынан жакшы билишет. Андыктан жакындап калган жооптуу мелдешке даяктардын чектеринде күн чыккандан батканча машыгуу үстүндө. Жеңиш бул көп мээнетти талап кылат. Көп мээнеттен аракет кылсаң анан ийгилик сынбайт. Ынтымак керек. Ушу 2000 ушу Норус турнирине барып сал кичине эметкенибиз даярданганыбыз жетишсиз болуп калды. Ошо кичине эменин утулган ызасын тартып, анан кайрадан келип алып ушу катуу сбор берип, даярдык көрүп, аттарыбызды даярдап, ошон үчүн кое бербей, Кудай буйрса ийгилик болот деп ошо даярданып атабыз. Кеп чындан бузулбайт. Тутумуна Тогуз-Тороо району кирген Жалал Абад облусунда көкбөрү боюнча таймаштар өтө эле сейрек уюштурулат. Мунун кесепетинен тажрыйба топтоп, чеберчиликти өстүрүү дээрлик жок десе, ал эми өзүң менен өзүң болгон мындай көрүнүштө байгелүү ордундардын бирине көтөрүлүү таттуу кыял бойдон гана калышы мүмкүн. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбек уулу,
Тобустары району. Бүгүнкүгө айтып үлгүргөн кабарлар мына ушулар болду. Өлкөдөгү окуялардан өнүгүшүнө кабарчыларыбыз көз салышууда. Андыктан биздин каналдан алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Ошону менен бирге сыртка чыксаңыздар, бет кап тагынууну унутпаңыздар. Амандыкта көрүшөлү.